Быйыл коопсуздук 2023 аталышындагы ошол аскердик машыгуу Жалал Абад областында өтүп атат. Бул боюнча биз коргоо министрлиги менен генералдык штаб менен чогуу жумуштарды алып барып атабыз. Бүгүнкү күндө даярдыктар жакшы. Бардык тиешелүү кагаздарын, тиешелүү материалдардын баары даяр. Бул коопсуз 2023 аталышындагы аскердик машыгуу бүгүнкү күндө мындай абдан керектүү иш-чара. Ошол бардык талаптарды аткаруу боюнча ошол согуштук мезгилде жергиликтүү бийлик кайсы талаптарды аткарыш керек, кайсы жумуштарды аткарыш керек, биздин ошол резервдик ротанын мобилизация кылуу боюнча кандай жумуштар жүрүш керек, ошол боюнча биз ген штаб менен чогуу иш алып барып атабыз. Бүгүнкү күндө даярдыктар бүтүп калды. 25-нен 27-сине чейин машыгуу өткөзөбүз. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 126 тескемеси коопсуздук 2023 мобилизациялык машыгуу боюнча тескемеси чыккан. Жалал Абад шаарындагы штабтарга Жалал Абад мэриясы тарабынан уюштуруу иштерине жардам көрсөтүлүп атат. Жалал Абад мэриясынын резервдик ротасы комплекттештирилип, 2023 коопсуздук боюнча машыгуу, мобилизациялык машыгуу боюнча иштер жүрүп жатат. Мэриянын чоң жыйындар залында оперативдик штабы түзүлдү. 25, 26, 27 апрелинде оперативдик штабы өз ишин улантат. Бүгүнкү күндө куралдуу күчтөрдүн офицерлери менен айтылган бүт иш аракеттерди биз так аткарып, алар менен бирге иш алып барабыз.